Коронавирустун негизги белгилеринин бири жыт жана даам билүү сезиминин жоголушу. Адатта бул сезимдер 2-4 жумада кайра калыбына келет. Бирок айрым адамдардыкы ооругандан бери 2-3 ай өтсө дагы жыт билүү сезими ошойдон пайда болгон жок. Мындайда эмне кылуу керек деген сурообузга лор-врач Владимир Пак жыт билүү тренингин өткөрүү керек деп айтып берди. Ал тренингти ар бир адам үй шартында эле жасай алат. Кантип жасаш керек экен мен силерге азыр көрсөтүп берем. Ал үчүн мондай эфир майларын алыш керек. Эфир майлары дарыканаларда сатылат. Баасы 50 сомдон 80 сомго чейин. Өзүңөргө жыты тааныш болгон бир жытты тандап аласыңар. Адатта роза гүлүнүн жыты, карагай токойунун жыты, же болбосо эвкалипт майы, лимон, мандарин түрү айтор көп. Өзүңөргө ылайыктуу жана сөзсүз жаккан жыттардын 3-4 түрүн тандап аласыңар. Анан мындай кебезге 1-2 тамчылатып алабыз. Капкагы бар идишке бул кебезди салабыз. Анан ушуну 20 секундка жакын жыттоо керек. Жыттап аткан учурда сөзсүз ошол нерсени элестетип визуализация кылыш керек. 20 секундка жакын жыттайбыз, анан кийин 30 секунд эс алабыз. Коронавирус респиратордук вирустардын түрүнө кирет. Бул учурда адамдарда жыт билүү сезими жоголуп, анан биздин мээбизде дагы нейрондук байланыштар жоголот экен. Кандайдыр бир жытты жыттап, анан ошол жытты элестеткенде ошол байланыштар кайра калыбына келет. Бул процесске 3 айдан жарым жылга чейинки убакыт кетет. Ошондо мындай идиштерден канча жыт алсаңар, ошончону алып жайгаштырып коесуңар. Күнүнө 3-4-8 жолго чейин жасасаңар болот. Ар бир тренингдин узактыгы 1 мүнөт, 2 мүнөткө чейин созулушу керек. Бул тренингдин каршы көрсөтмөлөрү жок, ошондуктан узак убакытка чейин жасай берсе болот. Эгер 1 айдан кийин жыт билүү сезими дагы деле кайта элек болсо, анда эфир майларын башка жыттарга өзгөртсөңүз болот.